ар бирибиздики силердин айтканда личный менен бир 3-4 сотик кетип атат, башкасынан 2 сотик, жаны көптөрдөн 5-6 сотикке чейин болгон. В общем, где-то 20 сотик ашыгыраак алып атат да биздин жерде. 20 чукул дыйкандар чогулуп, мыйзамсыз эле башталган курулушка каршы чыгышууда. Мындан 15 күн мурда алардын жер үлүштөрүнүн бир бөлүгүнө жол салынып, арык казылып калган. Жерин тартырып ийген дыйкандар кайтарып алуу аракетин көрүп жатышат, бирок маселе көпкө созулчудай. Бизден сурабастан өздөрүнчө 200 метр узундукта туурасы 12-13 метр казган. Жер болгон. Мына жер эски жол. Жолду биздин үлүштөрдөн өтүп жатканда бул жерди өздөрү жеке ишке кылып пайдаланышат экен. Ол эгеси мына бассейндики Тургунбаев Бакыт, Мазаев Камчы экөөнүн кылган иши. Мына азыр иши бүтө элек, дагы эле мына усталар иштеп атат, көрдүңүздөр. Бак дарактарды кыркып, курулушту баштаган ошол эле айылдын тургуну жана айылдык кеңештин Бакыт Турганбаев аттуу депутаты. Ал жайга турак үй курууну пландаштырып жаткан экен. Ал эми дыйкандардын жерине арык казуу өз үйүнө ыңгайлуу болмок деп түшүндүрөт. Ошондой эле жерди сатып алганын кошумчалайт. Ол өзүнүн туугандар, кошуналары бардыгы, өзү кичинеден жерибиз бар биздин. 2-8ден үлүш жер, өзү аз жер. Ал жерге жол салып, арыгын кыскарткан жакшы эмес негизи. Бизде жер аз жетишпейт. Списание болуп кеткен экен, тиги жактарына дагы неме түшкөн үйлөрчү, түшүп неме болуп атат. Эми 10 жыл мурун белген экен, мен катышкан эмесмин, билбейм. Рахмат. Аталган жайга дыйкан чарба пайдаланган сугат суунун саркындысы түшүп, жерге сиңип кетчү. Эгерде арык казыла турган болсо, анын аягы барып ак буурага кошулуп, таза сууну булгашы турган иш. Мамлекеттен мурда ижарага иштетип жүргөн, анан кийин сатып алган экен. Ал жерде документтерди айыл өкмөт жарадан алган да, Турдубек Тынчык. Анан азыркы мезгилде жеке менчик өткөндөн кийин ал өзү өзгөртүп, жолдордун кандай сөзү билет. Бирок жанагы мыйзам боюнча Токой болсо ал жерде Гипрозем деген ишкана бар ушундай. Алар рухсат бербейт. Экотехнический деген ишкана бар, алар рухсат бербейт. Анын баарынан бир нерсе салардын алдында ишке даярдаш керек да. Рухсат алыш керек. Жогоруда айтылган дыйкандардын маселеси менен Төлөйкөн айыл өкмөтү жашоочулардын арыз муңун угууга барарын билдирди. Аталган жайга турак үй куруунун өзү мыйзамсыз болушу мүмкүндүгүн билдирет. Жердин категориясы өзгөртүлгөнбү, турак жай курууга качан уруксат алганы эми такталып жатыптыр. Бул өзү мына арыкка тийишке акысы жок бунун дагы. Бул ликвидация жок болгондон кийин дагы 40 жылдан кийин гана уруксат бериши мүмкүн. Эгерде өкмөт чечим чыгарып берсе. Ансыз эч кимдин бузушка акысы жок да. Жер аянттарынын пайнап-суулары дагы бияка түшөт беле ошондо? Ошондо ушул жерге биз эски мына эскиден бери эски болгондон кийин пайнапсын баары ушул жерге дайрага түшпөйт ушул жерге. Ушул өзүнө сиңип кетет эле. Эгер дайрага түшө турган болсо биз азот себебиз, башка нерсе беребиз, ал жактагы атерин кылышы мүмкүн. Кара Суу районуна караштуу Төлөйкөн айылында мындан башка дагы 2 мыйзамсыз курулуштарга жергиликтүү тургундар нааразычылыгын айтып келишет. Ал эми жогоруда жер үлүшүнүн бир бөлүгүн алдырган дыйкандардын маселеси кандай чечилери айыл өкмөттүн иш аракетинен көз каранды. Роза Акматжан кызы, Зайырбек Абдукеримов, 7 канал, Кара Суу району.